Орто Боз айылынын Көктерек деген жеринде турам. Дал мына ушул тажик-кыргыз жаңжалында 17 үй өрттөнгөн. Телевизорда турат, баары жок турат. Күйгүзүп бүткөн муну. Үйлөрүбүздү барып көрүп келдик действительно. Биздин айылда бир да үй калбаптыр. Hayvanlar ne iş kılgan bu? Ha, örüktür жатат, onu көрүп туруп. Биздин артыбызда элибиз бар, силерде инилерибиз бар. Эми Кудайга шүгүр. Сиздер көрүп турган бул айыл дал мына ушул Ак Суу дарыясынын боюнда жайгашкан Көкташ айылы. Жана Ак Суу дарыясынын аркы бетинде Орто Боз айылы. Ал эми бул жак башында Үчтөбө, Актатыр жана Аксай айылдары жайгашкан. Мекенди коргоо, мекенди сүйүү чек арадан башталат демекчи. Мен турган Көкташ айылында чындыгында мекенди коргоп, мекенди сүйүп, өзгөчө мекенчил инсандар жашайт десем болот. Ардактуу көрүүчүлөр, мен азыр Баткен районунун Аксай айыл аймагына караштуу Көкташ айылында турам. Бүгүн 2 май. Авал турукташканына байланыштуу элдер айрымдары өзүнүн үйлөрүнө кайта баштады. Бирок биз турган Көкташ айылына азыркы учурда эркек кишилер эле келип, өзүнүн үй жайы менен, үйүнүн абалы менен таанышып жатат. Аял кишилер дагы да көчүрүлүп келелек. Тажикстанга чектеш Баткен айылдары көп. Алардын ичинен эң көп чыр-чатак чыккан жер бул Баткен районунун Аксай, Көкташ, Орто Боз, Таштумшук, Үчтөбө айылдары. Бул жерде мекендеп жашап келген инсандар чыныгы баатыр элдер, бүгүнкү күндүн каармандары. Чек ара маселесинде канчалык кыйынчылык болсо дагы туулуп өскөн жерин башка жерге алмаштырган жок, көчүп кеткен жок. Бул жолу чыр-чатак демейдегиден узакка созулуп, кандуу согушка айланды. Жыйынтыгында канчалаган уландарыбыз, жаш наристелер окко учуп, үйлөр күйүп, айыл өрттөндү. Өмүр бою мекен үчүн салгылашып келген эл эмне үчүн бул жолу чоң жоготууга учурады? Анткени эл күткөн эмес эле. Курал жарак жок. Таш менен гана жооп кайтарып, артка чегинбей туруп берди. Тажикстандыктар өзгөчө даярдыкта келип, карапайым элди атып кирди. Муну бардык коомчулук, дүйнө элдери көрүп баамдап турду. Жалпы кыргызстандыктарды кайгыга салган Баткен окуясы 5 күнгө созулуп, мамлекет башчыларынын сүйлөшүүсү менен бүгүн жолдор ачылып, айылынан чыгып кеткен элдер бирин серин кайта баштады. Урматтуу көрүүчүлөр, мен азыр Баткен районунун Актатыр айыл аймагынын Орто Боз айылынын Көктерек деген жеринде турам. Дал мына ушул тажик-кыргыз жаңжалында 17 үй өрттөнгөн. Бул жаңжалда биринчи болуп Көктерек айылындагы 17 үй, май куючу жайлар, складтар өрттөндү. Азыркы абалы бул. Beylikler turat mana. Baldarın beylikleri turat. Mana televizorda turat, bаары жок турат. Күйгүзүп бүткөн муну. Көрүп турасың. Бул жагы склад беле? Скалат эле мана. Склад. Мана идиш аякты карагыла. Бүгүн 2 майда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери келип, келтирилген чыгымдарды эсептеп жатышат. Жабыр тарткандардын кайгырып жатканын көрүп, жүрөгүң эзилет. Mana kүйүп бүткөн. Могу жерде өрүк төгүлүп турат да? Mana көрүп турасың, mana. Жок эмес, mana көрүп турасың. Эрип калган жер бирок да муну тикмалат. Бул окуя бүт кыргызстандыктарды ойлондурбай койгон жок. Канчалаган кайрымдуу инсандар жардам колун суна баштады. Мен дагы мына ушул инсандардын катарында жакын санаалаштардын колдоосу менен аманатты чыныгы муктаждарга ала келдим. Урматтуу көрүүчүлөр, мына менин жанымда дал мына ушул Актатыр айыл аймагына караштуу Көктерек айылынын тургундары турат.
бул агаларыбыздын үйлөрү дал мына ушул окуяда өрттөнүп кеткен. Мына ушул жаңылыкты дейли, ушул кабарды уккан менин санаалаштарым, менин кесиптештерим дагы жөн турган жок. Бул жерде Ош шаарындагы облустук төрөтүйүн жалпы жамааты жана ошондой эле Маматалиев медициналык борбору, Акжан медициналык борбору, Жамал медициналык борбору жана Андромед медициналык борбору, ошондой эле менин коллегаларым Канымбү Элиза жана Адилет деген иним өзгөчө кол кабыш кылып бул жерде аз болсо дагы акча алып келишти. Бул жерде 37 миң, анан өздөрүнүн копилкасында топтогон бул жерде 900 сом дагы акча бар. Муну сиздерге тапшырсам, ушул жабыр тарткандарга өзүңүздөр баш болуп тең бөлүп бересиздер деген ойдомун. Сабыр кылыңыздар, бул дагы буйрук экен негизинен. Бүгүнкү күндө Кыргызстан эли сиздердин ушундай кабарыңыздарды угуп, бардыгы ойлонуп турат, бардыгы өзгөчө кайгыга батып турат десем болот. Мына артыңыздарда эл бар, мамлекетибиз бар. Буюрса сиздердин ушу үйүңүздөр түптөлүп, мурдагыдай жашоого келесиздер деген үмүттөмүн. Мынаны аксакалыңыздарга тапшырып коеюн. Мынакей. Аз да болсо дагы көптөй көрүп кабыл алып коесуздар. Жана ошондой эле мына Ош базарындагы менин Адилет деген иним ошол жерде инициатива көтөрүп, базарда иштегендер. Бардыгы ушул жерден кийим кече топтогон. Бул жерде эркек кишилердин кийимдери жана кесиптештерим дагы азын-аулак аял кишилердин кийимдери, жолуктарды сиздерге берип жиберген. Бул биздин кайрымдуулук ишибиздин башталышы гана. Рахмат. Ушул мына биз азыр ушул Ак Татыр айыл өкмөтүнүн Көктерек айылынын тургундары азыр үйлөрүбүздү барып көрүп келдик. Действительно биздин айылда бир да үй калбаптыр. Бардыгына субсидия теп-тегиз кылып эме кылыптыр. Эми азыркы учурда биз өтө ыраазыбыз сиздерге. Ар бир кыргыз элине. Мен ойлойм, биздин артыбызда мамлекет турат, эл турат. Биз кыйналбаса керек деп ойлоймун. Негизи кыргыз элиме ыраазычылык билдирем. Биздин артыбызда элибиз бар, силерде инилерибиз бар. Эми Кудайга шүгүр. Кыргыз элибизге рахмат. Мага ушинтип кабар алып, алыстан болсо ham келип келгениңер үчүн рахмат. Мына кичине бергениңерге рахматикелер. Алла разы болсун. Бул күндөрдө өтүп, бузулган, күйгөн үйлөр түзөлүп, чек ара маселеси чечилип, жакшы күндөр келери алыс эмес. Баткен эли жүрөгүм деп дайыма айтып турдук, колдоп турдук дегендей. Ошо жүрөгүңүз болсо, кайдыгер карабасаңыз, анда сиз дагы кайрымдуу болуп, сөзсүз түрдө бизге кайрылсаңыздар болот. Сиздер берген аманатты биз өз колубуз менен ушул агаларыбыздын үй бүлөлөрүнө, ушул жабыр тарткан чыныгы муктаждарга жеткирүүгө аракет жасайбыз. Ал эми мекен үчүн каза болгон чыныгы эл баатырлары эл эсинде тарых барактарында түбөлүк сакталат. Алардын жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Окуя бизди аябай капаландырып турат. Чынында бул элибиз аман болсо баардык заманыбыз дагы тынч болот. Ошондуктан Баткен элине биз өзүбүздүн төрөт стационарыбыздын атынан чоң саламдабайбызды айтып, элибизге тынчылык, анан провокацияга берилбей, ушу сабырдуулукту каалап кетебиз. Анан биздин ошо төрөт стационарынын жамааты дагы бутубуз жетпесе дагы ошо материалдык жардам көрсөтөлү деп жамаат менен чечип 22 000 сомдук ошо жардам көрсөтүп атабыз. Ошол биздин жардамыбыз сиздерге кичине болсо дагы бир жардам тийет деген ойдобуз. Биздин медиктерге каалоо тилейбиз. Ошо талыкпай, чарчабай эмелетиңиздерди Кудайым кайтарсын. Буюрса мындан аркы топлооңдор болбосун. Заманыбыз оңолуп, буюрса ошо биздин ошо чек аралар дагы чечилип, элибиз менен баарыбыз менен тынч аман жакшы жашоодо жашайлы. Рахмат, Алла разы болсун. Assalamu alaikum, Kırgız elim, Kırgızstanlıklar. Hazır mı Batken okuyası жүрөгү турган учуру. Şuradan faydalanıp kaytarım. Bardığımız bir muştun bolup, kayсы жерде болбойлу, башка чет элде болбойлу, Кыргызстанда болбойлу, ошол азыркы болуп жаткан окуяга кайдыгерлик болбой, бир муштун болуп, бардыгыбыз ошол жакта колдон келишинче жардам берсек, бир ынтымакта болсок,
эч кандай паника калтырбай бир ынтымакта элибизди жерибизди коргоп азыркы учурда жигиттерибиз жүрөт. Ошолорго дух берип кандайдыр жардамдарыбыз болсо ошону колдон келишинче азыр мына балдар чогултуп жүрүшөт. Кадам клиникасынын атынан дагы болгон жардамыбызды берип жатабыз. Айтар элем элибизде жерибизде тынчтык болсун. Урматтуу кыргыз элим, азыркы ситуацияны көрүп атасыздар. Биздин Кыргызстан үчүн өтө оор. Бир мындай эми кара булут каптап турган кези баардыгыңыздарды ушул Баткен элине жардам беришиңиздерди өтүнүп кетебиз. Колуңуздардан келген тамак аш болобу, акчалай болобу жардам берсеңиздер өтө жакшы болот азыркы оор учурда. Эми Баткен элине эмне каалайм? Сабырдуулук каалайм. Биз дагы силер менен кошо жүрөгүбүз ыйлап атат азыр. Ушу биримдикте ынтымактуу болуп жеңели. Андромер клиникасынан колубуздан келишинче Баткен элине жардам кылдык. Элдерден суранабыз, ушу колунда барлар ушу Баткен элине жардам кылып койсо, Орозон күнүндө деле соо иш болот эле. Алла разы болсун сизге. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Биз азыр ушул күндөрү кыйын күндөр дагы башыбызга келип, мына баткендик туугандарыбыз чек аранын айынан ушундай уруш көптөн бери болуп жүргөн бүгүн ошо согушка айланып кетип атат. Кудай ошонун бетин ары кылсын, ушул боюнча токтоп калсын деген үмүттө азыр баардык ушу биздин жигиттерибиз ушул жакта колдон келген жардамдарын берип, өзлөрү ошол жака кетип атат. Биз эми четте турбастан баардыгыбыз колубуздан келген жардамыбызды беришибиз керек. Кимибиз эмне колубуздан келгенин, продукты болобу, дары-дармек болобу, кийим-кечек болобу, иши колдон келген жардамдарыбызды берүүдө ошо мына биз клиника Жамалдын атынан өзүбүз дагы четте калган жокпуз, колубуздан келген жардамыбызды берип атабыз. Бардык кыргыз элимди ушул үндөп кетер элем. Ушул баарыбыз ошо бир жакадан каш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып дегендей ушул